Biz 10 жылдан бери ушу кирпичти ош бирим аз уланчы болуп калыптыр. Ошонун артынан жаба албай келатабыз кыйналыпчы. Биринчи маселебиз бул ачылгандан баштап чоң КАМАЗдар өтпөш керек деп бизден неме алып кеткен да, уруксат алган биздин аксакалыбызданча. Азыр ошол талаптар аткарылбай, жолубуздун акыбалы бул. Мына биздин жайыттарыбызды оюп салды. Экинчиден биз балдарыбызды магазинге жөнөтө албай калдык. Кечке чоң жолду барды, КАМАЗдар таратат өтүшөт. Мал кошуп барып, ошакта мал айдап жүрүп, жардан түшүп кетти. Жардан түшүп, жагынан эки жеринен сынып, биз аны операция врачтарга алып барсак, врачтар айт күнү жол экен карашпады. Үйгө алып келдик, обезболивающий берип, укол сайып, дары жазып берди, ол дарыларды ичип, бир күн үйдө кармадым. Аткос боюнча аткосту былтыртан баштап аткос кылынып атат, жерлерчи, жарлар. Анан кийин анан дагы бул жерде тосуп кое турган дагы мемебиз бар. Кудай калса келечектечи мына эртең бүрсүн тосунат. Анан кийин мына жайыт маселеси болсо бул мен билбейм. Бул эл билет. Эл бул өздөрү берген. Анан кийин мен документальный ошо баягы өткөндө да келип аксакалдар келип чендеп өлчөп баарын тартып кеткен. Анан кийин бул жака азыр машиналар шлагбаум койгондон бери жалынбайт, салынбайт. А бирок биз олорго эскертип атабыз, ояка салбагыла кетатканда, жүк менен салбагыла, элдер нааразы болуп атат.